ежем Надира Нарматова мені аферист деп айтты. Қалпычы, аферист деген айтқан сөзіңіздер сіздерге жарашпайды. Менің ордым біреуге керек болып қалған ұқсайды. Мизан бойынша емеме болбай қалды, бұларға жаңағы сотқа берген еме бойынша қол типестігі бар да. Қосам шара көрілмек біле, бір өзіңізге билік өкілмес жеке жаран қатары бір еме көре ала білеңіз. Егерде бұл сөздерді депутаттар айтпағанда, мен сөз түрде шара қолданмақпын, сотқа қайрылмақпын. Қол типестігі бар үшін. Қол типестігі бар үшін мен эми қайрыла албаймын. Көптөгөн мекемештер сыяктуу сиздин дагы көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнуйдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. 5 пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер: Нурлан мырза +7925 614 47 44 +7977 380 91 40. Күнү түнү чала бериңиздер. Урматтуу менин дарегиме сын айткан эл өкүлдөрү. Сиздер Жогорку Кеңештин трибунасынан туруп алып, атасынан калган бекен, калпычы, аферист деген айткан сөзүңүздөр сиздерге жарашпайт. Сиздерди кыргыз эли ошол трибунадан жакшы сөздөрдү айтсы деп шайлаган, мандат берген. Ал эми сиздер өз жүрүш турушуңуздар менен бизге үлгү боло турган адамсыздар. Эгерде мен эл менен иштей албай жатсам, президенттин тапшырмаларыны, министрлер кабинеттеринин токтомдорун аткара албай жатсам, ошолор боюнча айтсаңыздар, жакшы сунуштар болсо берсеңиздер жакшы болмок. Мен ойлоп калдым, бул кайрылуудан кийин менин ордум бирөөгө керек болуп калган окшойт деп. Мен айтайын, мага чейин дагы көптөгөн кыргыздын чыган жигиттери, адамдар иштеп кеткен. Мени да бул жерге байлап берген эмес. Менден кийин дагы Кудай буйруса, кыргыздын жакшы исандары иштейт деген ойдомун. Андан кийин кээ бир депутаттарыбыз элдин сүймөнчүгө айланып жаткан Балмак мырза, сиз дагы аткаруу бийлигинде иштегенсиз. Сиз айтып жатасыз, Өзгөндүн райондук соттун чечимини Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы президенттин ыйгарым уктуу өкүлү аткарбай жатат деп. Мен ойлоймун, анда чечимдер боло турган болсо, жергиликтүү администрациялар аткарат. Аны эч качан президенттин ыйгарым уктуу өкүлү аткарбайт. Андан кийин менин эжем Надира Нарматова мени аферист деп айтты. Бирок эже, мен сизди сыйлап урматтаймын. Себеби сиз менин эжем болосуз. Мен урматтуу депутаттар деп кайрылганым себеби мен да ошол Жогорку Кеңеште 3 созуктун депутаты болгонмун. Ошондуктан сиздерге урматтуу деп кайрылып жатамын. Сиздердин сөзүмдүн аягында, урматтуу депутаттар, келе жаткан мусулмандардын ыйык Рамазан айы менен чын дилимден куттуктаймын. Сиздерге Аллахым ыйман берсин, ден соолук берсин. Сиздер жакшы мыйзамдарды кыргыз эл үчүн жазган, тарыхта кала турган чыган депутаттардан болушуңуздарга мен тилектешмин. Мизан бойынша емеме болбай қалды, бұларға жаңағы сотқа берген еме бойынша қол типестігі бар да. Қосам шара көрілмек біле, бір өзіңізге билік өкілмес жеке жаран қатары бір еме көре ала білеңіз. Егерде бұл сөздерді депутаттар айтпағанда, мен сөз түрде шара қолданмақпын, сотқа қайрылмақпын. Қол типестігі бар үшін. Қол типестігі бар үшін мен эми қайрыла албаймын. Катуураак айтпасак кээде укпай калып атат да, министрлер, губернаторларчы.
Президентибиз мына бүгүнкүдөй кадр маселесин 2 жыл мурун баштаса деген элдин үмүтү бар болчу. Мына азыр башталып атат. Министрдей алынып атат, губернатордай. Мына мамлекетте чет өлкөлөр менен келишимдер түзүлүп атат. Военный тараптар күчөп атат. Бирок бизди аксап бутка чапкан бул кадрлар болуп атат. Кадр саясат. Бардык тараптан. Мына кече экология министрин алдыңыздар, урматтуу Алмаз Акунжанович. Комиссия түзүп, Акылбек Үсөнбекович 2 коюп, жыл жыйынтык кылып атып. Дагы 1-2 министриңер бар ошондой баткакка баткан. Мына Жусуп Коргонбай уулу менен Алишер Козуев бир губернаторду айтып атат. Зияйдин Ош областынын губернаторун. Анысы соцсеттен чыгып алып кайым айтышып отурат. Урматтуу министрлер, губернаторлар, бул ордуңар силердин чоң атаңардан калып кеткен мурас эмес бул. Колуңардан келбесе кеткиле. Качан ушул депутат чыгып жогорку трибунада маселе көтөрүп, анан басып алган жериңерди ошол жерде өзүңөр өткөрүп алган ресторан, гостиница, саунаңарды айткандан кийин анан пышыңдап ар жерде фейктеңер менен депутаттар менен кайшы айтпай кеткиле. Иштей ала турган министрлер биз өткөндө айттык 4-5-өөнү. Алдыга ат чаптырбай эле иштеп кетип атат. Бу мамлекет элдики да. Президентти кыйнап, Камчыбек Кыдыршаевичти кыйнап, жалпы депутаттарды эң негизгиси элди кыйнабай, колуңардан келбесе кетпейсиңер. Келе турган, иштей турган уул кыздар бар да Кыргыздын учукуру эмес. Ошол мурда депутат болуп кеткендер парламент жөнүндө диагноз койбой эле койсо. Ким кандай иштеп кеткени тарых баа берет да. Мен өткөн отурумда депутаттардын, жаш депутаттардын айткан күйүп бышып айткан сөздөрүнү улуу катары калыстык менен бышыктап койдум эле Ош облусунун ыйгарымдуу өкүлү жөнүндө. Эми кой өлгүсү келсе койчуманын таягына сүйкөнөт деген сөз бар да. Себеби адам өзүңө таразыга салып, өзүңө анализ менен көз караш болуш керек экен. Мен ушундай ичим ооруду. Бул Зиядин Исламовичти губернатор болгондо мен куттуктап да барган эмесмин, учурашып сырдашкан да эмесмин, бир нерсени суранган да эмесмин. Бул жакшы сөз эмес да. Анан отуруп алып 1 жылдап интервью бербеген журналисттерди чакырып алып, чын деген чычалатат ошондой. Чындык ачуу болот. Андан көрөктү унчукпай пысып отуруп, мыйзам чегинде иреттешип такташып алса болмок. Мамлекеттик кызматта отургандан кийин жаш бала эмес ал киши, серең этип чыга калгыдай. Мен булардын айтканын жасабай койсом, мага өчөшүп жамандап атат дейт. Бизге оор эмес ошол сөздү айтыш. Болгондо да ал биздин Оокат районунун кулуну. Мени жакшы билесиздер. Ким болбосун акыйкат үчүн дайыма тигимен туруп берем. Эркекче мамиле жасапчы. Анан туура эмес нерсеге мен чыдай албайм. Себеби мен мамлекет мени 50 жылдан бери тарбиялап, ошондой кылып тарбиялап койгон. Ошону мен кайтарайын, элге кайтарайын деп чындык үчүн отурам ушул жерде. Мен дагы эс алып жыргашты жакшы билем. Бирок андай үчүн башкадан төрөлүш керек экен. Ал жөндөн жөн мага жала жапканга акысы жок. Зиядин Исламовичти мен кызмат абалынан пайдаланган коррупционер деп ойлоп жүрдүм эле. Көрсө жалганчы, жалаокөр, кырына чыккан афрес экен. Мен качан колуман өзүмөн иш келип турганда, эмне үчүн мен андан сурайм? Бүт 300 000 калкы бар Оокат району билет. Мен 15 жылга жакын убакыттан бери чоң саясатта жүрөм. Мен Оокаттан 1 сантиметр жер сураган жерим жок. Бир кароолчу коюп кой деп суранган жерим жок. Эмне үчүн антип жала жабат? Бул деген болбогон нерсе да. Ошондуктан мен ал кишини айта турган болсом, мен конкретный фактыларым толуп атат. Бирок мен андай акмакчылыкка барбаймын. Андан көрө наразы болсок, кайсы депутатка наразы болсо, мыйзам чегинде чечишип алсын. Бул деген президентти саботаж кылып атат. Президентти уят кылып атат, ишенип койгон жерде. Антип жетекчи болбойт, биз өмүр бою мамлекеттик кызматты иштеп келатабыз. Мамлекеттик кызматтын этикасы бар. Жекече өзүнүн тарынчын. Акыркы күндөрү жанагы Ош облусунун губернатору Зиядин Жамалдинов, Коргонбай уулу Жусупбек
Исанов айыл өкмөтүнүн жетекчисин коюп бер деген, дагы мени коюп бер деген, мен никогда ал кишиден бир чыпта буудайда суранган эмесмин. Ушуну айтып коеюн. Соцсеттерге бирдеке интервьюлар берилип атат. Ушуну мына жалпы ыйык трибунадан айтып коеюн. Bir жыл мурун bir кат түшкөн Ош областынын Өзгөн районунан. Ошол катты мен бардык жерге жибергенде соттун чечимин күтөлү деген. Эки соттун чечими бар. Бул Оштун губернатору соттун чечимине баш ийеби же баш ийбейби? Мына азыр дагы бир арыз түшүптүр. Кандайдыр бир көмүргендер боюнча ызычы болуп атат дейт. Алмазбек Акунжанович. Эгер эл айтып атса, эгер губернаторлар соттун чечимин аткарбай атса, андай губернатордун кимге кереги бар? Күндө ызычу, каттар келип атат. Кичине бир реакция кылбайсыңар, же жарылыш керекпи сөзсүз түрдө. Эми соттун чечимин аткарбай аткан, райондук соттун чечимин, областтык соттун чечимин аткарбай аткан Ош областынын губернатору ушунчалык күчтүү деме, Кудайдан эмне кандай болду? Атасынан калганбы бул орун? Же бирөө ал жердин кызыл китебин ага бергенби? Соттун чечимин аткарбай атса, көмүргөндөрүндө чатак болуп атса, элдер күндө кайрылып атса, буга бир чечим кабыл алыш керек да. Эми өзү убагында айткан, биз соттун чечимин аткарам деп. Эмгиче чейин аткарган жок. 1 жыл өттү, 1 жыл. Эми иштей баса айтып аткандай эле ордун бошотуп берип башка жерге өтө бербейби? Андан жакшы жигиттер келип иштейт да. Урматтуу өкмөт, бул түздөн түз силердин бетиңерге болгон түкүрүк да, бул губернаторлордун. Өзүңөрдүн өкүлдөрүңөр иштебей атат да региондочу. Мыйзамды аткарбай атат. Анан биз башкалардан кантип сурайбыз? Алмазбек Акунжанов мыйзамды аткар деп. Бирдеме десе эле ар кандай нерселерди айтат экен. Ошон үчүн мен мыйзамдын аткарылышын талап кыламын. Ошол катка жооп берсин. Эмне үчүн райондук областтык чечимдерди аткарбай атат? Кечеги жумада ушул жерде мен Ош областтык ыйгарым укуктуу өкүлү Зияйдин Жамалдинов боюнча ошол райондогу, областтагы айыл өкмөттөрдүн, мекеме ишкана жетекчилердин жана ошондой эле районолордун, суу чарбачылыктардын жетекчилеринин арызынын, ооз-2 арызынын негизинде бул жерде эскертүү бердим эле. Сөз сүйлөдүм эле. Андан бир аз убакыт өткөндөн кийин ал киши өзү интервью берип, негизсиз жала жаап, менин дарегиме, менин атыма атап интервью бериптир. Ошону түшүндүрүп айтып коеюн дедим эле. Биринчи кезекте урматтуу Зияйдин Жамалдиновду биздин урматтуу президентибиз ишеним көргөзүп, ошол райондогу, областтагы жетекчилерди мыйзамсыздыктан кайтар, ошолорду контролдо деп жиберген эле. Наоборот, азыркы күндөгү иштеп жаткан жаш, таза кадрларды өзү түздөн түз, өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланып, өзүнүн мыйзамсыздыкка түртүп атат ошол жетекчилерди. Ал боюнча мен далилдүү фактылар менен айтайын. Эми убагында айтпаса болбойт. Коомчулукка туура түшүндүрүп коюш керек. Ал жерде жок жерден менин дарегиме жала жаап атат. Бирөөлөр менен уюштуруп алып, же болбосо дагы кадр маселеси деп. Мен официалдуу айтып коеюн. Кадр маселесине бир дагы киришкен эмесмин. Алхамдулилла 5 убак намаз окуйм дейт. Анан каратып туруп жалган сүйлөгөн бул туура эмес. Эгерде далилим бар дейт. Далили болгон болсо, далилдеп берсин анда. Эгерде далили жок боло турган болсо, жалпы коомчулуктун алдында официалдуу кечирим сурашын талап кылам. Ошондой эле Төлөйкөн айыл өкмөтү боюнча айтып атат. Төлөйкөн айыл өкмөтү өзү жакшы билет каяктан кантип келгенин, ким алып келгенин. Эмне себептен мени аралаштырат ал жака? Ошондой эле ошол жетекчилерди мыйзамсыздыкка түртүп, эртеге камалып кете турган болсо, анын бала чакасын ким багат? Эмне себептен анда мыйзамсыздыктарга түртөт өзүнүн кызыкчылыгы үчүн? Анан эми ким дайындаган, ошо райондун акими дайындайбы, башка болобу, чечишип болбайбы өздөрү менен сүйлөшүп алып? Эмне себептен бизди аралаштырат? Бул ошол жердеги областтагы бардакты биздин жогорку жетекчиликтерге жетпей атат. Ошого официалдуу кайрылуу кылып туруп, дайындап койсоңуз, Алмаз Акунжанович. Рахмат.